Бауыржан досым. Söyle koyacağız. Mamaşla beni tıraş oldu. Çıktı radyoda. Kudayım buyursa жақсы olur bari. Бауыры. Böyle video запись. Assalomu alaykum, rahmat qirg'izim. Baringizlarga cho'ng rahmat. Ikkinchi Xudoy buyursa qaytalabay. O'sha marhum ejaning yaqinlaridan da barna kechirim so'rayman. Rahmat, Alloh razı olsun. Bu sınavda. Ova, rahmat. Sınavda Rahmat. жақсы өттік, Құдай бұйырса. Bundan бияқа только жақсы эфирлер, қайырымдылық и только хахал бар. Все. Салам алейкум. Бауыржан шықты роднойлар 100 000 штраф менен. Фати, сөйлеп қой. Кыргыз элим, бардыңыздарга рахмат, колдоп бергениңиздерге. Азыр мына залдын ичинен соттон бошотулду буйрса. Азыр күтүп атабыз. Ошондой. Апасы дагы сүйүнүп неме болуп калды. Кудайым буйрса азыр чыгып эфир кылабыз. Срочный эфирге. Апа, сүйлөп койбойсузбу? Не деймин? Сүйүнчүңүз. Ошо балам чыгып сүйүнүп атам. Барыңарга рахмат, Алла разы болсун. Ошо өтө чоң кубанычтамын. Элиңизди жоготуп койдуңуз. Иле албай да калдыңыз. Кудайым буйрса чыкты роднойлар. Азыр бир аз туруп эфир кылабыз эми. Чоңураак эфир. Салам алейкум. Assalomu alaykum, урматтуу кыргыз элим. Барыңыздарга чоң рахмат. Бүгүн жума күнү 13-июнь 2025-жылда камакка алынган болчумун, камалган болчумун жума күнү. Бүгүн 19-сентябрь 2025-жыл 3 ай 6 күн камакта отуруп, анан бүгүн ошо жума күнү чыктым. Аллах таалам жума күнү түрмөгө киргизип, кайра жума күнү чыгарды. Ушул себепкер жакта Сыдык байке, көптөгөн адамдарга чоң рахмат. Кыргыз эли менен кечирим сураймын барыңыздардан. Буйрса жакшы сабак болду мага, жакшы эфирлер болот буйрса. Барыңыздарга чоң рахмат, Алла разы болсун. Бауыржан камактан бошотулду. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шордор Абдыкапаров. Мына баруысы билгенде, жана 2-3 ай мурда Бауыржан ушу сөзү боюнча, жана каза болуп калган аялга айткан сөзү боюнча камалган болчу. Мына бүгүн 19 акыркы приговор чыкмак, соттун өкүмү. Мен азыр жума намаздан чыгып кечип калыптырмын, келсем кетип калышыптыр. Сот ошо Бауыржанды 100 000 сом штраф менен күнөөлүү деп таап штраф салды. Анан мен, конечно, бул соттун өкүмүнө, приговоруна биз мисалы кандай десем, эч нерсе дей албайбыз. Бирок эгер жабырлануучу тарап дейбизби, же прокуратура бул чечим менен, же может Бауыржанбы бул чечимдер менен макул болбосо, шаардык сотко кайрылганга болот деп айтат элек. Эми Бауыржан ушу чыккандан кийин эми ТикТокту биз дагы ойлойт элек, жакшы алып барат деп. Негизи бирок судья деле эми биздин оюбуз. Сот бул жерде ошо ТикТокко ограничение койсо негизи жакшы болмок да. Эми бул биздин жеке оюбуз. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Достор, бардыңарга сураныч. Бауыржандын жаңы сүрөттөрү менен, эски сүрөттөрү менен сөгүнгөн мурунку видеолорун киргизбеңиздер. Силер зыян алып келесиңер ага. Азыр деген бул жаңы жашоону баштады. Мындан кийин сөгүнбөйт. Эми ошону ар кайсы хайп кармап, мамасы ыйлап атканда келип жардам берип, эмне жардам керек эжеке, эмне болуп атат деп бир камалып кеткенде бир видео чыгарбаган адамдар эми келе болуп хайп кармап, анын жаңы сүрөттөрү менен эски видеолорун, жаман сүйлөгөн, сөгүнгөн сөздөрүн киргизип зыян келтирип атышат.